Аялдарга караганда эркектер сулуу төрөлөт экен. Эркектер тубаса сулуу төрөлөт экен туугандар. Ошон үчүн эркектер сулуу төрөлгөн үчүн өмүрүнүн аягына чейин бир дагы жолу боёнбойт экен да. Ошо сулуулугу менен жүрүп өтүп кетет экен. Красавчик болупчу. Кээ бир эркектердин сулуулугуна чыдабай, кээ бир аялдар 2ден 3тен тийип алып атышат туугандар. Чыдабай кетип атышат да сулуулугуна. Ушундай эркектер ушундай сулуу төрөлөт экен. Эркектердин чачы болсо деле, чачы жок болсо деле красавчик көрүнө берет экен эркектер. Шортачан жүрсө деле эркек жашынакай көрүнө берет экен да. Аял киши төрөлгөндө сулуу төрөлөт экен. Бирок мына бойго жетип баштаганда сулуулугу жоголуп баштайт экен кадимгидей эле. Биринчи беттен башталат экен. Ошон үчүн биринчи бетине пудра, тональный сүйкөй баштайт экен да сулуулугун чыгарыш үчүн. Буну сүйкөйт экен, буну сүйкөйт экен. Анан бир маалда караса кирпиктери түшүп баштайт экен. Анан кирпиктердин үстүнө кирпик чаптап башташат экен. Бир маалда караса тырмактары түшүп баштайт экен. Анан тырмактардын үстүнө тырмак чаптап башташат экен. Мынтип караса эле буттарынын тырмагы бузулуп баштайт экен. Анан буттарынын тырмагын жазап баштайт экен. Бир маалда эле караса эле оозтору, ээктери жоголуп баштайт экен. Анан кийин ботекис койдурат экен шишитипчи. Оны ботекис койдуруп алат го, мына капталдан караган кишиге помидорду экиге бөлүп койгондой эле көрүнөт го. Күйлөп атканын билинбейт, жыйлап атканын билбейт. Жанында 100 грамм ичкен киши болсо закуска кылып койчудай да, баягы кишиге туруп койчудай мындайчы. Башкача эле көрүнөт го чиркин. Аял киши ошондой болот экен да. Анан кийин аял киши чоң апа, тайне болгондон кийин анан кайра баягы кичинекейиндеги сулуулугу жүзүнө чыгып, анан балбайган апа, балбайган тайне, балбайган чоң апа болуп, анан апалар сулуу болуп, анан төрдө отуруп калат экен. Апалар аман болсун. Көп жашаңыздар, урматтуугандар. Бул эркек киши өзүнүн аялынан башка бирөөнү карайын деп эткен. Муну аялдар өздөрүңөр каратат кезиңер. Мараттын айылын карачы. Качан көрсөң салондон чыкпайт жашнак болуп. Мураттын айылын карачы. Качан көрсөң концерттен чыкпайт да, өзүңөр карап отурат кезиңер дагы. Анан чын эле элдин аялдары эмне кылат болду экен деп караса, анан жалдырап эмне кыласың? Акча деп кайра урушат кезиңер да мындай. Түшүнүп болбойт. Аял кишини жөн эле мактап коюш керек экен, баягы Чубак ажы айткандай раматылык. О, кечеке каранда бүгүн фигураң мощный го десең, точно айтасың деле, күз күн жанынан чыгып карат экен түрөчү. Аял кишинин арыгы деле, толугу деле диета менен ооруйт турбайбы? Толугу арыкташ керек, арыгы семирип кетпеш керек. Анан диетаны да башкача кармайт экенсиңер го, алдыңарга жашынакай тамак келип калса эле, ушуну жейм, ушундан точно диета кармайм деле өздөрүн алдап эле мынтер. Бирок аял кишиге туура түшүнсө болот. Үйүнө, үй бүлөсүнө тамак жасап берет. Бала чакасына тамак жасайт. Биринчи тамак жасап атканда тузун көрөт. Анан кийин быштуу экен деп көрөт. Анан чогуу отурганда дагы жейт. Акырында калып тургой сүнөттөп коюн деп аны жейт. Идишак жуатып анда дагы жейт. Эртең менен карасам күз күн жанында турган болот го. Диета кармаш керек эле деп эле. Мурда биздин апалардын күндө кылган жумушу бул күндө фитнес клуб болгон экен. Ошон үчүн мурда апалар көп төрөгөн экен, көп семирген эмес экен. Мурда апалар кийиз тепкен, барыңыздар жакшы билесиздер. Баары кийиз тепкен. Вот кийиз тепкенде вот буттун майы кеткен, карап туруңуздар, буттун майы кеткен, кийиз тепкен. Жүйүнү сабашкан. Жүйүнү сабаганда колдун майы кеткен. Тизелей калып, кийиз баскан. Ошондо кайсы жердин майы кетип атты да. Ден соолукка кандай пайдалуу? Ири киришкен. Да, колдору узун болгон. Мурда келиндердин, кыздардын колдорун карап, монду ийилип турса, бул иштер манкен, саймач экен дечи. Мурунку кыз келиндер күйөөсүнөн урушса дагы, монду сөмөйүн такканда дагы күйөөсүнө прямой тийчү эмес. Кол ийилип турчу, өйдө карап монду. Азыр наоборот, тырмагың үстүнө тырмак чаптап алып, узун кылып. Күйөөсүнө урушканда, такаганда көзүн чукуп кетейин деп атат менечи мончу. Ошо уруш көп болуп атат. Ар дайым жакшылык болсун, элибизде, жерибизде тынччылык болсун. Рахмат. Аял киши жөнүндө көп айтабыз, кайсыл куудул чыкпасын, ким чыкпасын, аял киши жөнүндө айтат экен. Бирок негизи эле бул аял киши любой жерден уруш чыгарып коет экен да. Аял кишиге бул уруш чыгарыш проблема эмес экен да. Үйүңдө бычагың мокоп калса деле, биздин үйдө эркек жок, эркек жашабайт деп жиниңе тийип. Калган илгичи бузулуп калса деле, ушуну оңдоп койгонго эркек чыкпады го деп давлениеңди көтөрүп. Балаң кишине тентектик кылып койсо бир атада болуп балаңа бир нерсе десең болот деп акыры уруш чыгарат экен да. Анан байкайсыздарбы, аялы менен күйөөсү үйдө көбүрөөк сүйлөшүп отуруп калса, аягында чукчуна жүрүп кетет го. Чечем, алың карачы, бара, эшти карачы деп урушуп кетет го. Анан тойго келгенде эле, концертке келгенде карасаң, баягы урушуп аткан аялды, күйөөсүн тим эле ынтымактуу болуп калабыз аял менен күйөөсү.
тойго келгенде карасаң тим эле өмүрү урушпаган кишидей көрүнөт го, тим эле сырттан караганда. Тим эле бир жашоосунда проблема жоктой көрүнөт. Көрсө аял киши тойго келип атканда, концертке келип атканда аябай жасанып келет турбайбы? Чачтарын боеткен, каштарын боеткен, көздөрүн боеткен, анан жаңы алган көйнөгүн кийип алып туруп, анан күйөөсүнүн жанына келип отурганда, күйөөсү аялын көрүп крышасы кетип калат экен. Мен аялым жашнакай турбайт эле чымдыш. Ушундай жашнакай аялым барбы деле крышасы кетип эле. Аялы бир жакшы сөз сүйлөп же ырдап койсо, күйөөсү жетин албай, атаңдын көрү ушул кимдин аялы болду экен деп өзүн жоготуп эле ошол жерденчи. Үйгө келгенде эле карасаң баягы жашнакай аялыңды. Үйгө кирип келип эле жашнакай көйнөгүн чечип ыргытат да, үйдө бырышкан көйнөгүн кийип, тизеси артына айланып кеткен гамашын кийип, жашнакай болуп боёлган бетин душка кирет да, жууп чыккандан кийин жаныңа келгенде карасаң баягы чукчуңдашкан аялың маңдайыңда отурат, урушуп кетет экенсиң анан. Бул адам баласы карыбайт турбайбы? Адам баласынын эң эле карыган жашы бул 50 жаш болот экен. Адам 50ге чыкканда нак күчкө толуп турган убакыт болот экен адам жашын. Анан 50ден өткөндөн кийин 60ка чыкканда жаш баланын мүнөзү кирет экен кайра. 60ка чыкканда 5-6 жаштагы баланын мүнөзүндө болуп калат экенбиз. Үйгө токтобой эле, көчөлөп эле, курсагыбыздын ачкан тойгонун билбей эле, үйгө келгенде кийимибиз кири болуп үйгө келип эле, үйдөгүлөрдү издетип эле. Анан 5-6га чыккан балдар алдынан сулуу келин кыз чыкса деле мен сени алам деп берет го. 60ка чыкканда ошентип калат экенбиз да, алдыбыздан бiri чыкса мен сени алам, мен сага үйлөнөм деп элечи мындай. Бирок колубуздан келбейт, ала албайбыз ошентип эле. Ал эми 70ке чыкканда 3 жаштагы бала болуп калат экенбиз туугандар. Үйдүн ичинен карабайсың, эчтин алдында жүрө берет, анан дарбазадан чыгып келсе эле, "Тигини карап койла, ага кетти. Ким менен кетти я? Курсак токпу, ачкабы?" деп эле издеп эле артынан таарынчак болуп калат экенбиз да. 70ке чыкканда 3 жаштагы бала болуп таарынып эле. Анан 80ге чыкканда 1 жаштагы бала болуп калат экенбиз. Ордубуздан турганда бир нерсеге жойлонуп туруп эле бисмилла деп элечи мындай. Турган тура аласың, бирок баскандан коркосуң, ушу жыгылып кетпейин деп элечи. Тамак бергенде дагы муздатып берип, нандын жумшагын берип, анан үйдөгүлөр шымын карап койла деп, булгап коюп тур я, шымын карап койла деп эле. 80ге чыкканда 1 жаштагы бала болуп эле ушу. Эшикке чыкса бирөө жетелеп чыгып эле бирөөнүн кароосунда болуп калат экенбиз. Анан 80ден өткөндөн кийин 9 ай, 8 ай, 7 ай, 6 ай болуп анан ошентип барган жок болуп кетет экенбиз.